Ассаламу алейкум мекендештер. Биздин каналдын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш кыргыздардын кичи мекени болгон Бежецкий шаары, Тверская область. Бүгүн биз ушул шаардын кыргыздардын жана алардын жашоо эмгек тирикчиликтерин сиздерге көргөзүп бермекчибиз. Анда эмесе кеттик. Классты басып подписаться кнопкасын басканды унутпайбыз. Анда эмесе чогуу көрөлү. Биздин көрүүчүлөр, азыр переез. Азыр болсо биз Артыгалы акабыздын фермасын, кичи фермасын көргөзгөнү баратабыз. Анда эмесе чогуу көрөбүз. Караңыздарчы туугандар, кандай кооз жерлер. Деревня Филиппкова деген деревняга баратабыз. Районный центрден 7 километр экен. 7 километр көргөздү. Görüşkünçö gözlerinden çağılgan, uğurlarından kurulan kayran köpürüm. Ekimine günen sanap çağılgan, ötümü yok bolgonuma Мына туугандар кирип келдик. Филиппкова деген деревня экен. Мына үй экен, Мына оң жактагы жолдун жээгиндеги үй экен. Артыкбай экенин үйү. Мына онан бери эмет болуп турат, кана мындай кире берет окшойбуз, Кана монун бүт баары сарай экен, караңыздар. Азыр четтен көргөзөбүз. Кана бисмилла. Кет анда эмесе. Артыкбай ака, ассаламу алейкум. Катуураак сүйлөй бересиз экем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тынчпысыз экен. Кандай, жакшыбы? Амансызбы? Жакшы, Кудай шүкүр. Кандай болуп атат? Иштериңиз болуп атырбы? Кудай шүкүр. Сизди мекендештерге бир көргөзөлү деп келдик эле ака. Хозяйствону. Кана бирден четтен көрүп чыксак, уруксат берсеңиз. Катуураак сүйлөй бересиз? Звук. Ох. Малдарды байлап коюпсуз го, Шерде. Артык ака, эми өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз байке. Каяктан болосуз? Кыргызстандын кайсыл жеринен? Кыргызстандын Аксыздан болом, Аксын Кербен. Аксын Кербенинен бул. шаарынан. Кантип келип калдыңыз эле байке бека? Бекем таныштар аркылуу келгем да. Тааныштар аркылуу келдиңиз. Келип, Көп болду келгениңизге? 17-жылы. 17 жылдан бери ушул жердесиз? 19-жылы келгем да. 19 жылдан бери ушул жердесиз. 19-жылдан бери. Мал сал кылып алып турсуз да монтуп, Мен берде эми иштен сырткары малды да караш керек да. Берде деревняда жашагандан кийин бир гана айлыкты карап отурганың болбойт. Ошого жараша кичине чарбаны да кылыш керек. Катуураак сүйлөй бересиз. Чарба кылыш керек. Бул малдарды мен Воронежден алып келген бардыгын. Воронежден алып келдиңизби? Кичине торпок кезинде алып келгенсиз буларды? Булар 2 айлык торпогунда келген. 2 айлык торпокто келип ушунча даражага жеткизди. Уже булар Маз бияк беттегилер барды букалар. Биягында ургачылар. Булар жалаң букалар экен, Булар эмелер. Биякта ургачылар. Канча баш малыңыз бар азыр? Азыр Кудай калса 20 баш бар да. 20 баш бар. Буюрса дагы көбөйтөйүн деген ниеттесиз. Наракта да сарай бар, эски сарай. Ошого кошуп көбөйтөм. Караңыздарчы, кандай керемет. Кандай сонун. Майда малдарыңыздар да бар да? Майда малдар быйылкы туулган бир торпок бар. Андан кийин калгандары жаңа ачкан. Жок, кой дегеним, кой. Койлор бар. Эчки. Жок, кой, эчки жок, койлор бар наракта.
Бул не деген порода болуп калат ошондо? Холмогорский порода. Холмогорский порода экен, э? Сүткө жакшы, эткеби, сүткө. Сүт эт багытында. Сүт эт багытындагы малдар экен. Караңыздарчы. Мыналар букалар уже жарап калыптыр, союшка караңыз. Жок, булар әле жаш. Канча жашар болуп калды булар? 2 айлыгында алып келсеңиз азыр. Азыр мына. Бирөө, экөө, үчөө. Үчөө 1,5 жашарлар. 1,5 жашарлар. Андан калган 5-өө 1 жаш 3 айлыктар. 1 жаш 3 айлык. Мына четтен көргөзчү. Биринчи партия келгендер. Бука кошулуп. Андан кийин бу майдалар экинчи партия келген. Караңыздарчы, туугандар. Çöptü basıp koyupsuz, ha? Артак эке? Кыш келип атат, кышка аракет кылышпайт. Кышка монтуп çöptü басып койгонсуз. Анан мына эмеңизди көрүп кетсек, мына жайытты. Мойда шамал болуп жакыныраак, катуураак сүйлөй бересек, а? Жайытты көргөзө кетсеңиз, мына çöптүн бүт бардыгын кышка жетеби ушул энди? Жок, жетпейт. Жетпей калабы, а? Ушу рулондор. Да, 50-60 рулон алышым керек. Мо рулондордун уштугун канчадан алып аттыңыз? 1000ден. 1000ден алып аттыңыз, а? Ар бир рулон 1000 рубльден, э? Азыр берди. Берде канча рулон? 151 рулон бар да. 151 рулон. Ох, шамалды караңыздар. Шамалда кандай биздин сөздөр угулат экен эми көрүүчүлөргө. Мал жайытыңыз болуп калабы ошондо, э, Артак эке? Катуураак сүйлөй бересиз. Жер ушу жайыт, ушу меники, менчик жер. Менчик жериңиз. Канча сотук жериңиз? Менчик жер. Бу жерде 2 гектар жер бар. 2 гектар жер. Биякта эгин да кыласыз, э? Эгин, картошка. Жок, нарак картошка өкмөттүкү. Өкмөттүкү. Бу жерде королонгон жер, бияка нарак кетет. Анау нарактагы жер бар. Ушинтип эле монтуп тактай менен эле жаап салат экен да, монтуп, көпчүлүгү. Тосуп койсоң болду да. Малдарын нарак өткөзө, элге зыян бербесе. Мо карасаңыз, анан мо ортону тосуп туруп, нар жакты эметип коюсуз да, отдельный кылып коюсуз. Койго. Кой. Наракта кой кармайсыз. Биякта Бу жерде мал турат, наракта мал турат. Нарак кетеде мал турат. Жолдун аркы бетинде. Жакшы, караңыздарчы. Караңыздарчы. Канча деген гектар жерлер, э? Кандай сонун. Мына туугандар. Артак эке, анан кээ-биркилер сурайт да, көпчүлүгү сурашаттар да. Ушу мал кармасак болобу, келип ушундай жерлерден үй алып, там алып дегендей. Ошолорго кандай совет берет элеңиз, акам? Эми ар бир адамдын кызыкчылыгына карайт да бул нерсечи. Кызыкса болот да, конечно. 15 соток жерде деле карашып атпайбы адамдар. Значит, келже, бирок жайыт үйлөр бар. Арзан, ошолордон алып мал кел караса деле болот да. Жайыт кеңири окшойт да биякта. Бу жерде жайыт кеңири. Караңыздарчы. Кыргыздар бу жерде көпчүлүк болуп, бири-бирибизге жакшы жүрсөк, биз деле жардам берет элек, келип иштегендерге. Ынтымакта дейм. Колдон келишинче. Если билгендерибизди жардам берет. Эң туура айтасыз, Артак эке. Ушу сиз айткандай келгендер баягыдай малга кызыккан, анан мал кылат элем дегендер болсо, ошол жерден келип караңыздарчы, кандай сонун жерлер. Келип туруп ушул жерден үй алып, ушинтип Артак экеме окшоп мал кылап, тирикчилик кылсаңыздар болгудай. Караңыздарчы, кандай сонун. Жамгыр башта берди. Анда караңыздарчы. Свет бүт бардык условияны кылып коюпсуз да, Артак эке? Катуураак сүйлөй бересиз. Жана эле светти жандырып коюппуз, а? Караң. Караңыздар. Породаны эмне дедиңиз? Породалар холмогорский порода. Холмогорский породалар, э? Ангус менен немецкий бир
меники аралашмасы. Ангус менен немецкий порода. Bir порода, бирок кайсы экенин эсимде жок, билбейм аны. Мына эмнеге Куда кааласа, эртең насос койдурам. Абиссинский скважина. Кандай скважина дейсиз? Абиссинский скважина бул жерди тешип туруп. Жана оюп туруп чыгарат, Малдар ушул жерден суу ичет. Бирок жакшына кылып жасап алып турупсуз, эме кылып. Эмнен эле жасадыңыз муну? Бул жеңил эле иш бул. Гарбуль менен эле. Бүт такта го, Бүт такта. Бияк жалаң өзү үйлөр дагы. Бу жерде Россияда такта келен, такта сереп. Арзан. Такта арзан дең. Полдорго чейин такта, караңыздарчы. Бүт тактай. Эмени торпокторду Воронежден алып келдим дедиңиз, Торпоктор бардыгы Воронежден келгендер. Воронежден келиптир. Караңыздарчы, 2 айлыгында алып келип, ушу эмеге уже жеткизиптир. Чоңоюшуп калыптыр, Караңыздарчы, могу жерде бир торпокчу бар экен, мына торпок. Караңыздар, туугандар. Тверская область, город Бежецк. Ой, жанер. Караңыздар, жайыт кенен. Каалашыңызча. Монтип анан артак эке бир эмеда суроо. Мондай өкмөттүн жерлерин монтип алып иштетсе да болгудай экен биякта, Бу жерде болуш керек, бирок ачыгын билбейм. Мен аракет кылбадым. Бирок Бу жерде азыр Карал деген фирма бар. Ал фирма бардык жерлерди ээлеп алган. Жерлерди. Мен ушул жерде, ушул райондо алдай суроо өтө кыйын. Бул маселени чечиш кыйын. Мага жер керек, жер алыш кыйын. То есть өзүң сатып алып эметкен жериңе Өзүң сатып алып, өзүң менчик жериңе гана ээ болосуң, андан кийин бөлөк жактарга мынтип айдап барып, жайып, не кыла албайсың, кыйналасың. Сизде жер кенен экен, эми бияк деле жетиштүү экен да, караңыз. Жетет, Куда кааласа. Балдар окуйт да биякта, артак эке? Балдар окуйт, балдарды эртең менен 7-ден 15 мүнөт өткөндө автобус келет шаардан. Алып кетет. Автобус менен барып, алып кетет. Мектепке? Алып барып алып келет экен. Где-то бир 500 метр жерде медпункт бар. Начальный школа бар. Алда жерде 3-класска чейин окуйт. Ошондо жанагы биз келген эмеге алып барабы? Районго. Бежецкийге. Бежецкий шаарга 5-мектепке алып барат. Бежецкийге алып барып, ошол жерде окутуп, кайра алып келет үйгө. Детсад кайка арасыздар? Детсад ушул жерде. Бүт бар жогу бар экен условия, 3-класска чейин мектеп бар. Анан кийин детсад бар. Медпункт бар. Магазин бар. Бүт бардык шарты бар. Шарт бар. Караңыздар, туугандар. Бүт бардык шарты бар. Балдар мектепке, садикке барып келип турат. Жерди канча сотик дедиңиз, артак эке? Жер документальный 2 гектар. 2 гектар жер, Жер. Огород 50 соток. Нарага 2 гектар. Документальный бар да. 2 гектар жери менен үй экен да. Караңыздарчы, мол гарбил деп коет экен моуну, Ушу. Бул гарбуль отход. Отход жана пилорамадан чыккан эме турбайбы ушул, Ушулар. Канча ушулар эми? Канча турат? Bunun bazı үйгө алып келип төгүшү 5000. 5000 рубль. Ушу бир КамАЗы, 5000 рубль бир лесовоз алып келет. Лесовозго бир алып келген ушу да азыр, Жок, бу жерден иштеттимби? Дагы иштеткениңизден калган. Ушунун турушу, караңыздар, ушу 5000 экен. Мындан Кыргызстанда болсо бир сарай бүтүрүп алмаксың, бүтүрсө болгудай да. Гарбуль менен эле бүтүп атпайбы бу жерде сарайлар? Гарбуль менен эле куруп салат да могу, сарайларды. Отунду тизип коюпсуз, Кыштын камын көрүш керек да. Туура айтасыз. Туура айтасыз. Сарайды караңыздар, отунду тизип, аккуратно монтуп коюп койгон.
Караңыздар туугандар. Бүт бардыгы жайында сарай, үй. Аккуратно. Артакан бияқта парник екен, а? Теплица. Теплицаға дағы еккенсіздер де, емелерді. Помидор, огурцы. Ошондай. Анан кыргыздар бар бу бияқта, бул деревняда, Филипковада. Бул деревняда кыргыздар бар. Жашаган эмес. Үйлөрү бар кыргыздар. Көпчүлүгү жанагыдай прописка калып, баягы үйлөрдө. Ошондой эле алып таштап кеткендер. Ата үй саткылык үйлөр дагы бар экен, а? Караштырса чыкты да ошол жерлерден, а? Болуш керек. Бирок ага вообще кызыккан эмес. Андай нерселерге аралаша бербейт. Ал үчүн башка адамдарга барыш керек. Биякта көгөйүшүп алыппыз эми кыргыздар буюрса. Караңыздар, центральный жол, но жолдун эле Филипкова деревнянын оң жагында Артак акебиздин үйү экен. Бүт условия кылып алып турсуздар, Артак аке. Барат Питерге да чыгып кетет. Бул жагы Питерге кетет, Моол жака. Бияка Москваны көздөй. Москва менен Москва өзү негизи Бежецкийден Москвага канча сааттык жол байке? Эми Шумахер шоферлор менен кетсең 3,5 саатта жетесиң. 3,5 сааттык жол, 3,5 сааттык жол болгондо где-то бир 300-350 километр экен да? МКттан сырткары менин үйүмө чейин 380 километр. 380 километр. Ушул сиздин үйүңүзгө чейин, Москвага 380 километр экен туугандар. Караңыздар. Бул Бежецкий, Питер менен Санкт-Петербург шаары менен Москва шаарынын ортосуна жайгашкан Бежецкий деген шаары. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, коштошобуз сиздер менен. Класс басып, подписаться кнопкасын басып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.